Саламатсыздарбы? Бүгүн 8 чакырылыштын депутаттары ант беришти. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарын сактоого, Кыргыз Республикасынын Кээ бирки депутаттар болсо ушул тексттен адашып сүрдөнгөнүн көрдүк. Эми бул нерсени биздин эл кээ бирөөлөрү комментарийден аябай сынга алышып, катуу сөздөрдү айткандыгын окуп атабыз. Эми бул трибунага чыккандан кийин ал жерде ушул бир сүрү болот сөзсүз түрдө. Биринчи жолу чыгып атат, ант берип атышат. Андан сырткары элдин басымдуулугу, көрүүчүлөрдүн сүрү дагы бар. Бул нерсени туура кабыл алышыбыз керек. Эми биздин оюбуз Жоңгорку Кеңештин эң чоң катасы ушундай эле болсун деп тилектешпиз. Эң башкысы бул биз шайлаган депутаттар элдин тагдырын чечүүдө, элдин мындай кызыкчылыгын коргоодо адашпоосун тилектешпиз. Жакында эле биз Чалдыбар чек арадан өтүп баратып, элдин башталмандык жанагы кезекте турган иретсиздиктерди көрүп тартып кеткенбиз өтүп баратып. Дароо чек ара кызматкерлери бир күн өтпөй бизге жооп кайтарып, ошол жердеги элди иретке келтирип тосмолор тосуп жатканын көрүп сүйүндүк. Бул нерседен мен эмне алдым? Сөзсүз түрдө бир маселени көтөрүүдө мандаттын кереги жок. Ар бириңиздер ушул мамлекет үчүн бир чоң салым кошсоңуздар болот. Ар бир келечек өзүбүздүн колубузда.